жетекчилерден кечирим сурадым. Биринчиден мен бир ойго келдим. Бул жерде айыл чарба министрлик баяндамачы болбош керек. Бул жерде юстиция министринин жетекчиси баяндамачы болуш керек. Себеби бул мыйзамдын долбоору, максаты коомдогу мүлккө мамилени өзгөртүп атат. Демек силер бир тарап болгондон кийин силерде эле менчик жерлер бар да, баягы караштуу. Силерден алынып атат айыл чарба. Жарандарга берилип атат. Демек силер тарап боло албайсыңар да. Ошондуктан акылдашып көргүлө, балким юстиция министри баяндамачы жогорку кеңеште болсо ушул туура болот да. Экинчиден, жанагы мен айткан темага кошумча, биз кабыл алып бергенбиз өткөн чакырылышта 34 000 жарандарга, үйлөргө мыйзамдаштыруу атайын мыйзам кабыл алынган. Азыр силер келип айтып атасыңар, бүгүн бизде мүмкүнчүлүк жетпей атат деп. Ошондо мыйзам кабыл алып атканда мынау жетишпейт деп айтсаңар болмок эле да. Анда эмне кереги бар ал? Элге жакшы көрүнөбүз деп мына мыйзам өттү деп мактанып айттык биз. 30 000ден ашык адам жарандар менчикке кагаз алат деп. Силер болсо азыр комиссия түзүп атасыңар. Мына мыйзамды алып келип атасыңар. Мен пикирим, силер өзүңөрдүн араңарда министрликте, кадастрда бир карап чыккылачы, балким бирөөңөр тормоз болуп отурасыңар да ал жерде. Тормоз болсоңор тормозить этпей кете бергиле. Башка кызматка барыш керек. Анан күтпөгүлө президент же ГКМД башчысы чакырып силерди бошотот иштен депчи. Кереги жок. Ошол биз кабыл алган мыйзам жана амнистия земельный участок боюнча башкача аталышы карап чыккылачы, ал жерде мүмкүнчүлүк толук бар да. Тезирээк бүтүрүш керек. Бирок бир нерсе эске алалы, бул кайталанбаш керек. Дагы эртеси күнү бийлик алмашканда дагы 1000 адам барып алып жерди басып алса, аны кийин дагы кыйналып менчиктештирбейли да. Ага жол бербеш керек. Бул айла жоктон 2005-жылдан баштап конуштар пайда болду. Көпчүлүк учурда мыйзамда эмес. Силер азыр уялып айтып атасыңар, кээ бир документтер жетпей атат. Кээ бир документ эмес, правоустанавливающий документ жок деп эле аткыла. Бирок фактически жашап атат да. Ошондуктан мен пикирим, дагы кайталап коеюн, жогорку кеңешке чыкканда адилет министри келип баяндама жасаш керек да. Рахмат.